Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта жекеме-жекеде чемпион болгон Байыш Акылбеков менен маек курабыз. Ошондой эле Көк Бөрү боюнча финалдык беттеште калыстык милдетти аткарган кыргыз калысын казак кулакчылары кантип сабады? Калыс сөзү айтып берет. Андыктан видеонун аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Жекеме-жеке боюнча элдеште Байыш Акылбеков Крас менен ойноп, финалдык бөлүктө казакстандык атаандашын утуп алганын айтып кетели. Белгилей кетчү нерсе, Байыш Акылбеков запастагы оюнчу катары Астанага барган. Жана Астанадан жөн кетпей, алтын медальды жеңип кеткендиги өтө мыкты. Анда эмесе Байыштын маегин назарыңыздарга салабыз. Байыш, ассаламу алейкум. Мына биринчи жолу мына улуттук командага чакырылдың. Бирок мына алмашуудагы оюнчу болуп калдың да. Жалпы мына көчмөндөр оюндарын көрдүң, ошол улуттук команда менен машыгуу процессин айтып берсең, кандай болду? Ошол чакырып алганда кандай эмоциялар болду? Ассаламу алейкум. Биринчиден бияка чакыруу болгондо аябай эле сүйүндүк. Ким эле ар бир көкбөрүчүлдүн максаты бул ошо улуттук курамга кирүү да. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Биздин деле ошо кичинекей кезден бери келаткан максатыбыз ушул. Көчмөндөргө барып ошо улуттук курамга кошулуп деген максат. Балдар менен чогуу жүрдүк сбордо, көлдө. Аябай жакшы болду. Физический дагы, аттар менен дагы тренировкалар жакшы болду. Кудайга шүгүр. Мен оюмча эки команда тең эле жеңди, Кудай буйрса. Казактардын өзүнүн кандай экенин көргөзүп коюшту. Болгондо атак балдарда сөз жок. Балдарда аттар да мыкты, Кудай буйрса. Травмасы жок. Эң башкысы жакшы оюн болду. Ошол. Өзүң ошо негизги курамга кошулбай калганда бир аз ызалануу болдубу? Анан машыгууда кайсы атты минип жаттың эле? Мен машыгууда Баткенди минип жүргөм. Ызалануу деле болгон жок. Мен буйрсам кийинкисинде деп аракет кылып атабыз. Эми айтты ушундай болуп калды, бизге айдын керек болуп атат. Буйрса кийинкисинде аракет кылабыз колдон келишинче. Мен токтобойбуз, аракет кылабыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакшы болду. Канча бул жактан да канча эреже бузулса да көз чумдук. Анткени аябай үстөмдүктөр аябай болуп атты. Оюнчулардан, бияктан оюн бүттү. Крупный счет болгон үчүн. Оюн бүттү, келаттык. Оюн бүткөндөн кийин бул полянын жегинен дагы оюнчулар келип камчылап, судьялардын баарын бир серин салып кетишти. Кайсыл номердеги оюнчулар жана эмне деген сөздөрүн айтты? 9 номер. Деге дедиби? Оюндан баштап эле сөгүп жүрдү. Бизди дагы, и оюнчуларды дагы. Эч нерсе деген жокпуз, баарына көнүп правила менен алып бара бердик. Көп эреже бузулду, бирок арасынан айла жок. Ушундай болуп калды, эрежени толук иштете алган жокмун. Камчылап атышты, ар кандай нерсени кылып атышты, бирок толук эрежени иштете алган жокмун биздегидей. Камчы был или Урду. Нар жактагы ат менен урушту, камчы менен чабышту, артындагы келет. камчы. И дагы бир камчы менен чапты. Биз мындай нары качтык бир аз. Бир чоңдор келди, азыр биз эле судьялар эле эмес, бөлүктөр болду. Оюнчуларга да ошентип атат. Азыр билбейм, азыр курка бастырып кетишти, азыр оюнчуларга да кылышы мүмкүн. Буга чейин кыргыз казак биригип мына достук болуп мына чай пай уюштурулуп атпайбы? Сиздер да катыштыңыздар беле? Ушул жакта кандай сөздөр айтылган? Ой, бизге келгенде деген аларга казыгарды чучук майынан берип бар берилген болчу. Оюн таза болуп өттү, кыскасы баардык оюндар бүттү, жакшы. Эмне дейбиз башка? Калган эл билет, эл сынчы дейт. Башка сөзүм жок.